Котманду кечиңиздер түз эфирде күндеми маалыматтык программасын толтулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Тажикстанга барбай тургула. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга эскертүү берди. Акыркы 2 жылда өлкөдө 90 мектеп, спорт зал жана 25 балдар бакчасы курулду. Билим берүү тармагында мамлекет тарабынан дагы кандай иштер аткарылды? Жалал-Абад шаарында ишкерлердин 90% көзөмөл кассалык машиналарды колдонуп жатышат. Сатуучулардын бул багытта пикири кандай? Депутат катышкан Мушташ Жанибек Абиров кылыгы үчүн кыргыз элинен кечирим сурады. Улуттук банктын мурдагы кызматкерлери камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. УКМКга Улуттук банктын мурдагы жетекчилиги Росимбанктын акцияларынын көзөмөл топтомун 8 миллиард сомго мыйзамсыз сатып алганы боюнча маалымат түшкөн. Ишти иликтөөнүн жүрүшүндө бул чыгаш алуу активтерди сатып алуу мамлекетти ири каржылык зыянга учуратканы аныкталган. Козголгон кылмыштын негизинде Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басарлары, башкармалыктын мурдагы мүчөлөрү кармалып тергөө абагына киргизилген. Учурда УКМК бул адамдардын мыйзамсыз аракетинен мамлекет тарткан зыяндын так өлчөмүн аныктоо иштерин жүргүзүп, кылмышка тиешеси бар башка да адамдарды иликтеп жатканын маалымдады. УКМКнын басма сөз кызматы Нокендин 5 тургуну Хизбут Тахрир дини экстремисттик уюмунан чыкканын маалымдады. Жалал-Абад облусундагы башкы башкармалыктын жүргүзгөн иштеринин натыйжасында Нокен районунун тургундары уюмдан эл алдында баш тартышкан. Ага чейин алар Хизбут Тахрирдин активдүү мүчөлөрү катары экстремисттик идеологияны жайылтып келишкен. Айтылган жарандар эл алдында өздөрү тандаган багыт туура эмес болгонун моюндарына алышып, башкаларды туура эмес иштерге азгырылып кетпөөгө чакырышкан. УКМК экстремисттик террордук уюмдардын ишин бөгөттөө чаралары улана берерин маалымдайт. Жалал-Абад шаарында ишкерлердин 90% көзөмөл кассалык машиналарды колдонуп жатышат. Учурда соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча Жалал-Абад шаардык салык кызматынан билдиришти. Кассаны көзөмөлдөөчү машиналар ишке киргизилгенден тартып, салыктык түшүүлөрдүн өсүү динамикасы жогорулаган. Ал эми ККМ аппарат колдонуп иш жүргүзгөн соодагерлер бир топ ыңгайлуу экендигин айтышат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Биз үчүн ККМ аппараты абдан ыңгайлуу. Элиза Шекеева көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу ыңгайлуу экендигин билдирет. Анткени салык төлөгөн учурда да канча соода кылганы көрүнүп тургандыктан салыкты дагы ошого жараша төлөнөт. Продавецтерибизди дагы мурун жазып отчет алсак, азыр аппараттан отчетторун чыгарып коебуз. Клиенттер дагы өздөрү да требует этип, чектерди сурап калышкан. Биз үчүн ККМ аппарат абдан ыңгайлуу. Анан кийин налог жагынан төлөгөн боюнча 8 миллионго чейин төлөбөйбүз. Соодабызга жараша ошондон 1% төлөнөт. Бул баарына эң туура жана пайдалуу деп ойлойм. Ишкерлер 8 миллионго чейин соода жүргүзсө, 1% салык төлөйт. Ал эми андан көп болсо көлөмүнө жараша салык төлөшөт. Бул мамлекеттин бюджетине бир топ пайдалуу экендигин соодагерлер билдиришүүдө. 2022ден бери иштетебиз. 2022 жылы налогдон бошотулган полностью. Анан 2023дөн баштап 8 миллион обороту барларга чейин 1%тен төлөшөт. Анан ушун чектер чыгарып беребиз. Чоң обороту барлар чоң төлөйт. Аз обороту барлар ошого жараша. Кассаны көзөмөлдөөчү машиналар ишке киргизилгенден тартып, салыктык түшүүлөрдүн өсүү динамикасы жогорулаган. Жалал-Абад шаарында аппарат ишке киргизилгенге чейин 2021 жылга салыштырмалуу ККМ ишке кирген учур 2022 жылы салыктын түшүүлөрү жарым эсеге көбөйгөн. Касса аппаратына 22 жылы 2926га көйдү атпайбызбы? Биз 2022 жылы жеткирилген планыбыз 1 миллиард 270 миллион болсо, биз аткардык 1 миллиард 324 миллион 900ге. Же болсо биз 54 миллион 900ге көп аткардык. План берилген планда 104,3% аткардык. Ошол эле көрсөткүчүбүз 2021 жылга салыштырмалуу 22 жылы 488 миллион
478 миллион 888 миңге көп аткардык. Же болбосо 2021 жылы салыштырмалуу 22 жылы темпосу 156,6%га көп аткардык. Жалалабад шаарында 90% ишкер көзөмөл кассалык машиналарды колдонуп жатышат. Учурда калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Жалалабад шаарында 3402 патребность бар, кассовый аппарат менен иштөөчү ишкер. Ошонун бүгүнкү күндө 3135 коюлду, же болбосо 92%га койдурдук да. Калган түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Аккредитациядан өткөн 26 кассовый аппараттын түрү бар. Кассовый аппараттын түрү бар. Анан центр техническое обслуживание деп коет, ошонун 22 түрү бар. Ошол 22 центр техническое обслуживаниядан кассовый аппараттарды алса болот. Бүгүнкү күндө бизде ошо 26 кассовый аппараттын түрү иштейт. ККМ боюнча ишкерлерге учурда Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгы салык кызматкерлери менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Президент Садыр Жапаров 11 мартта Нарын облусуна болгон иш сапарын алкагында жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Мында жарандар кассаны көзөмөлдөөчү машиналарды киргизүү маселесин да көтөрүшкөн. ККМ боюнча мен пандемик күнү чогултамын кабинетине. Сүйлөшөбүз, чечебиз. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Билим берүү тармагына өткөн жылда 48 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн болсо, быйылкы жылга 60 миллиарддан ашуун каражат бюджеттен бөлүнүп берилди. Соңку 2 жыл аралыгында өлкө боюнча 90 мектеп жана спорт зал, ошондой эле 25 балабакча курулуп, мугалимдердин айлыгы жогорулады. Өзгөчө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкек шаарындагы калкы көп конуштарда жаңы билим уялары ачылып, балдар заманбап шарттуу мектептерде окуп баштады. Мектептер менен балабакчалар эң биринчи биздин көңүл чордонубузда турган маселелер. Биз билебиз, кайсы айылга мектепти жаңыртышыбыз керек экен. Жакынкы бир 2-3 жылдын ичинде мектеп деген проблеманы бүтүрөбүз. Бир дагы айыл калбайт эски мектеп менен. Кыргыз бийлиги соңку 2 жыл аралыгында билим берүү тармагына өзгөчө маани берип, алгылыктуу иш аракеттерди жасады. Тагыраагы бир топ жылдан бери көйгөй жаратып келе жаткан мектептерден бала бакчалардын жетишсиздиги акырындап жоюлуп, заманбап үлгүдөгү жаңы имараттар курула баштады. 15 мектеп баштаганбыз, 15-и тең бүттү. Мына бүгүн акыркысын ачып атабыз. Туңуч мектебинде ушундай жаркыраган сонун мектептерди ачып бердиңиздер, балдар үчүн сиздерге рахмат. Алсак акыркы 2 жылда тагыраагы Садыр Жапаров өлкө башчылыгына келгенден тартып ушул күнгө чейин Кыргызстанда 90 мектеп, спорт зал жана 25 балдар бакчасы жаңыдан курулуп пайдаланууга берилди. Ар бир мектептин ачылышына өзгөчө маани берилип, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жеке өзүнүн көзөмөлүндө болду. Негизи эле ушул мамлекеттик саясат азыркы учурда билим берүүнү күчтөндүрүүгө, сапатын жогорулатууга багытталууда. Андыктан азыркы учурда билим берүү мекемелеринин баарын 21 кылымдын талаптарына ылайык заманбап стандарттар менен, бүт болгон шарттар менен курулууда. Бишкек шаарынын өзүндө эле 2022 жылы капиталдык курулуш чөйрөсүндө республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен 6445 орунга ылайыкталган 15 мектеп жана 140 орунду бир бала бакча курулган. Бул өз кезегинде шаардын четинде жайгашкан конуштардагы ата-энелердин түйшүгүн жеңилдетип, балдардын заманбап шартта билим алуусуна өбөлгө болду. Биз жаңы мектепте, жаңы корпуста азыркы учурда информатика кабинетинде отурабыз. Силер көрүп жаткандай эле, биз азыр ар бирөөбүздө өзүбүздүн компьютерларыбыз жана ошондой эле электрондук доскабыз турат. Кабинеттин баары жарык, жылуу жана ошо технологияларга камсыздалган. Неберемди 59 школго берчимин. Азыр эми мына үйгө жакын болуп, ичине уже 102 мектепке катталып койдук. Ушу балдарыбыз ушу мектебибиз акчолтой ак жүздүү мектептерден болсун. Аны менен катар соңку 2 жылда республика боюнча 24 мектеп жана 8 балдар бакчасы капиталдык ремонттон өткөрүлдү. 2023 жылы да муктаждыгы жогору болгон аймактарда жаңы билим берүү уялары курулуп, бир канча объекттер оңдоп түзөөдөн өткөрүлмөкчү. Быйыл 2023 жылга башкармалык тарабынан Бишкек шаары ошондой эле жаңы конуштардын арасынан 12 бала бакча, Акбата жаңы конушунда 550 орунду мектеп курулат. Биз келген учурда 2 жыл мурун 240 айылда, 47 айылда мектептер жараксыз болчу. Анын баарын ошо 2 жылдан бери куруп бүтүп,
Бүгін мына азыр эле мен санын алдым. 80-ден ашық 87 мектеп қалыптыр. Алдыда келе жатқан бір 2-3 жылдың içinde толық салып бүтүп, şu мектеп анан бала бакча проблемасын чечебиз. Өткөн жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин айлыктары да 80-100%га жогорулады. Натыйжада 1 жыл ичинде мектепте иштейм деген жаштардын саны дагы өстү. Жогорку билимдүү жана эмгек стажы менен мугалим 15 миңден алып келген болсо, азыркы учурда 27-28 миңдин терегинде алууда. Ошол көрсөткүч быйылкы жылдын апрель айынан дагы жакшырганып турат. 2 жылдын ичинде бизге мугалимдердин дагы эмгек акысын көтөрүп берген. Ошого байланыштуу мугалимдерибиз аябай ыраазы. Жакшы иштеп жатышат, жакшы жетишкендерге жетишип жатышат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен былтыркы жылы мамлекеттик бюджеттен билим берүү тармагына 48 миллиардтан ашуун каражат бөлүнгөн болсо, быйылкы жылга андан да көбүрөөк 60 миллиардтан ашуун каражат бөлүнүп берилген. Мунун баары билим берүү тармагындагы реформаларды ишке ашырууга багытталган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Ош облусунда курулушу башталып көп жылдан бери бүтпөй калган 30дан ашык билим берүү мекемеси бар. Капиталдык курулуш башкармалыгы 2023 жылы биринчи кезекте мына ошол объектлердин курулушун аягына чыгарууну көздөйт. Буга чейин президенттин тапшырмасына ылайык жер-жерлерде капиталдык курулуштардын актуалдуулугун аныктоо максатында атайын комиссия түзүлүп, эң орчундуу көйгөйлөр аныкталып чыккан. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Асель Сыдыкованын материалынан тааныша аласыздар. Кара Суу районуна караштуу Кара Дөбө айылындагы номер 9 Мамасалы Тешебаев атындагы мектеп авариялык абалда. Союз мезгилинде ашар жолу менен салынган имараттын чатырынан суу өтүп, дубалдарынан жаракка кетип, полдору чириген. Билим уя 150 орунга гана ылайыкташкан менен ушул учурда 500гө жакын окуучу билим алууда. Полдор чиригенден кийин көп полдор сынып кетти. Аны кайра эле эптеп оңдоп келе жатабыз. Алыбыздын жетишинче эле оңдоп түзөп келе жатабыз. Миң жамаган менен баары эски экен. Мына жер титирөөнү өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Кандай кыйроолор болуп жатат. Кокус дагы ошондой Туркиядагыдай жер титирөө болсо, биз бул мектепке жооп бере албайбыз. Электиктердин муктаждыгын жоюу максатында 2 кабаттан турган мектептин курулушу 2015 жылы жанданып, фундаменти толук бүтпөй токтоп турган. 7 жыл кыймылдабай турган имараттын курулушуна 2022 жылы каражат бөлүнүп, биринчи кабаты бүтөйүн деп калды. Иш өз ыргагында кетсе, окуучулар сентябрдан заманбап мектепте окуусун улантышат. Блок бысым вообще фундаменти жок болчу, ал курулду. Анан биринчи этаж полностью уже курулуп бүтүп атат. Азыр мына экинчи сейсмопоезд урулуп атат. Буюрса мына дагы 5 миллион акча келди. Жумуш токтобой кетсе, окуу ачылышына кудай калса даже бүтүп койсок болот да. Балдар мына 30 адырга барып окушуп, бөлөк жактарга барып, класстар жетишпей. Ошон үчүн бул мектеп элдин саны көп, 275 орунду мектеп салынып атат азыркы учурда. Ош облусунда курулушу башталып, көп жылдан бери бүтпөй калган 30дан ашык билим берүү мекемеси бар. Капиталдык курулуш башкармалыгы 2023 жылы биринчи кезекте мына ошол объектилердин курулушун аягына чыгарууну көздөйт. Буга чейин президенттин тапшырмасына ылайык жер-жерлерде капиталдык курулуштардын актуалдуулугун аныктоо максатында атайын комиссия түзүлүп, эң орчундуу көйгөйлөр аныкталып чыккан. Биринчи категорияда окууга мүмкүн болбой калган мектептердин муктаждыктары каралат. Бул авариялык мектептердин курулушу дагы алдыга жылып, мындан менимче көп маселе жаралбайт. Албетте биз ушу приоритет катары жогоруда өзүмдүн суроом, сиздин берген сурооңузду айтып өттүм. Ушул 23 жылга эң орчундуу окууга мүмкүн болбой калган объекттер киргизилген. Ушул 23 жылы, бул 23-24 жылдары бул маселелер дагы чечилүү алдында турат. Ал эми бала бакчалардын тартыштыгы бар. Учурда 484 бала бакча бүгүнкү күндө иштеп атат. Ал эми быйыл кошумча 135 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылат. Андан сырткары биздин божомолубуз боюнча атайын пландалган иш аракеттер эгерде толугу менен ишке ашкан болсо 40 бала бакча толук кошулат. Булар муниципалдык, анан ошол темөөрчүлөр менен жергиликтүү 56 башкаруу органдарынын ортосунда чогуу ачыла турган бала бакчалар. Акыркы учурларда социалдык объектилердин курулушуна республикалык казнадан бөлүнгөн каражаттын суммасы көбөйгөн. Бүгүнкү күндө Ош облусунда 140тан ашык объектте курулуш иштери жанданган. Бүгүнкү күндө алардын баарына акча каражаттар каралып, облуста бир дагы токтоп турган объект жок. Быйылкы жылдын планы боюнча, тапшырма боюнча бизде мурунку 5 жыл мурунку башталган объекттердин бири дагы албаш керек. Биз толук
бүткөрүлүп пайдаланууга бере турган болсок, бизде жалангана кийинки авариялык жаңы объектилерди гана улантып кетишибиз керек да. Белгилей кетсек, өлкөдө 2 жылда 90 мектеп, спорт зал жана 25 балдар бакчасы жаңыдан курулуп бүткөрүлдү. Мындан сырткары 24 мектеп жана 8 балдар бакчасы капиталдык ремонттон өткөн. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан маалымдалды. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Билим берүү имараттарында учур талабына шайкеш келген шарттар түзүлүп, заманбап техникалар менен жабдылган. Жалал-Абад облусунда дагы курулушу токтоп калган мектептер бүткөрүлүп, айылдарга чейин бала бакчалар курулуп, муктаждыктарды жоюу аракеттери көрүлүүдө. Мындай демилгени агартуу тармагындагы талдоочулар байкап, оң баасын беришүүдө. Айыл түптөлгөндөн бери алгачкы жолу Төшкутчу айылында жаңы бала бакча курулуп, пайдаланууга берилген. Номер 20 Алтын Уя бала бакчасы Жалал-Абад шаарындагы типтүү бала бакчалардын бири болуп, 100 орунга ылайыкташтырылган. Биздин бала бакча типтүү бала бакча 100 орунга ылайыкташтырылып, эмеректер менен бардык эмеректер толукталган, камералар бар ар бир группада. Төшкутчу айылында бир гана садик бар ушул айылда. Бул дагы жакында эле ачылганыбызга 9 ай болду. 2022 жылы 1-июлдан баштап иштеп баштадыбыз. Шарттары бар, ысык туалети, ваннасы, идиш жууй турган раковиналары. Бала бакчанын ишке берилгенине 9 айдын жүзү болгон. Ага чейин тургундар балдарын шаардагы бала бакчага берип, күнүгө каттап турушчу. Мындан улам айылда бакча салуу муктаждыгы чоң эле. Жергиликтүүлөрдүн көптөн күткөн тилеги ишке ашып, имарат курулганы ата-энелердин кубанычына айланган. Биздин айылга ушу сайдыктын түшүп калганы эң жакшы болду. Себеп биз балдарыбызды бул убакка чейин шаарга сайдыкке беребиз, шаарга мектепке барыш эле, мектепке жөгүрө кетиргенибиз аз келгенсип, сайдыкке дагы жөгүрөтүлүп, апарып бир адам алып келиш керек. Азыр ушу айылга түшкөндөн бери жакшы жакын болуп калды, көптөн күткөн сүйүнүч болду. Себеп мына салынат, ана салынат деп отуруп, мына эми сайдык түштү да. Канча жыл дегенде сайдык түшүп, канчалаган адамдар мындай сүйүнүчү батпай. Бул көрүнүш Сузактагы номер 35 орто мектебиндеги эмгек сабагынан бир үзүм. Аталган предметти өтүүдө окуучулар партанын ордуна тигүүчү машиналарга олтуруп сабактарын өтүшөт. Алар мында кийимдерди бычуу сыяктуу тигүүчүлүк өнөрлөрүн өздөштүрүшөт. Машинага тигишти быйыл үйрөндүк, 6-класска өтүп. Эмеде назиктерден тигебиз, анан колдо сайма саябыз, ушуну нерселерди кылабыз. Саламатсыңар балдар? Номер 35 Комсомол орто мектеби 2021 жылдын күз мезгилинде ишке берилип, типтүү курулган мектептердин катарын толуктаган. Мында замандын талабына шайкеш келген шарттар түзүлүп, окуучулардын ар тараптуу билим алуусуна ылайыкташтырылган. Алсак мектепте компьютердик класстар, электрондук доска, атайын китепкана жана эмгек каанасы, предметтик лабораториясы бар. Биз бул жаңы мектептен бүтүп, жаңы мектепке кирип окушубузга аябай күттүк, аябай муктаж болдук. Эски мектебибизде 720 бала окуп жаттык, 3 сменада окуп аттык. Аябай кыйынчылык шарттар жаралды. 3 сменада балдар батпай, кружокторду дагы өтүшүбүзгө тоскоолдук берип жатты. Эми азыркы мезгилде мына жаңы мектепке көчкөнүбүздөн бери түштөн кийин класстан тышкары кетиш иштерди өтөбүз, кружокторду өтөбүз, окуучуларды олимпиадага даярдайбыз, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайбыз. Жаңы мектептин шарты аябай жакшы. Аталган мектеп 420 орунга ылайыкташып, жергиликтүү аймактын мектепке болгон муктаждыгын жойгон. Себеби буга чейин окуучулар эски 2 корпуста окуп, сабактар нөөмөт менен өтүлчү. Жалал-Абад облусу боюнча акыркы 2 жылда республикалык бюджеттин жана ар кандай каржылык колдоолордун негизинде 9 мектеп жана бир нече бала бакчалар курулган. Азыркы учурда биздин облустун аймагында 34 жалпы биринчи мектептердин
курулуштары түрдүү багыттардан азыркы бүгүнкү учурда жүрүп атат. Ошондой эле 24 мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын курулуштары дагы бул республика бюджеттен, кайрымдуу фонддордон, облустун өнүктүрүү фонддорунан, ошондой эле райондордун өнүктүрүү фонддорунан бүт жайда курулуп атат. 2021 жылы облустун аймагында бизде ошол мектепке чейинки жашында чейинки балдарды кабыл алуу максатында бизде 11 мектепке чейинки билим берүү уюму ачылды. Ал эми 2022 жылы жалпы облус боюнча 28 мектепке чейинки билим берүү уюмдары ачылды. Садыр Жапаров президент болгондон бери социалдык маанидеги бир топ имараттар салынган. Алардын катарын мектептер, бала бакчалар, ооруканалар сыяктуу эң керектүү имараттар дагы толуктаган. Мындай иштер агартуу тармагындагы талдоочулардын оң баасына татыган. Мектептердин курулушу, бала бакчалардын курулушу, бала бакчалардын көбөйүшү бул мурунку мезгилге салыштырмалуу бир топ абдан эле чоң жылыш бар да, жакшы деп айта турган мындай көңүл толоорлук иштер болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Демек, мектептерге билим берүү багытына көңүл буруп атабы, демек келечекке көңүл буруу деген болот. Мен ушундай баалайм. 2021 жылдын 1 октябрынан баштап 2022 жылдын 31 декабрына карата республикалык бюджеттин жана башка каржылоо булактарынан жалпысынан 191 объект бүткөрүлүп, пайдаланууга тапшырылган. Ал объекттердин 143-ü жаңы курулган имараттар болгон. Анын ичинен 90-ы мектеп жана мектептеги спорт залдар болсо, 25 бала бакча жана башка имараттар курулган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстандагы тамак-аш коопсуздугун камсыз кылуу максатында агро өнөр-жай тармагы иштеп чыккан 9 кластер боюнча ишмердүүлүк уланууда. Анын негизинде Айыл чарба министрлиги өлкөдөгү ири кайра өндүрүүчү ишканалар жана фермерлер менен иш алып барууда. Маалыматка караганда кластердеги иштин натыйжасы өткөн жылга салыштырмалуу жогору. Алардын ичинде тоо кластерин өнүктүрүү да каралган. Өлкөнүн 50-60% жумуртка менен камсыз кылган Аккуу тоок фермасы бүгүнкү күндө 120 000 тоокту жаңы шартта багууга ылайыктуу. Учурда фермада 380 000 тоок, 65 000 балапан бар. Мында жалпысынан 150гө чукул кызматкер эмгектенет. Аталган ферма учурда Айыл чарба министрлиги менен биргеликте тамак-аш коопсуздугун камсыз кылуу үчүн иш алып барууда. Тамак-ашты камсыздоо тармагынан ошо 9 кластер деп бөлүнгөн. Ошонун ичинен биз деген жумуртка кластерин баштаганбыз да. Ошонун жумуртка кластерин ичинде биздин ошо жумуртка чыгарып аткан өндүрүүчүлөр баарыбыз чогулуп ошол кластерди түздөгөнбүз. Эми кластердин өзүнүн мындай максаты эмне да? Максаты деген ар бир тармакты башынан аягына чейин камтып, ошону элге жеткирип берүү да. Биз менен деген мисалы үчүн иштеген тоют өндүргөндөр бар болот да. Биз менен иштеген деген биздин жумуртканы саткандар болот да. Бул заводдо жумуртканын бардык категориясы менен бир күн ичинде 280 000ден ашуун жумуртка чыгарылып, республиканын бардык аймактарына жеткирилет. Өзүңүздөр байкагандай эле адистер мында заманбап технология менен иш алып барат. Бер аваскоп топкот, мо общий эме аваскоп топкот. Берден ошо грязьтарды алабыз, накол, сынык-пынык наколдорду алабыз, брак болгон жумурткалар болот, ошолорду алабыз. Бияктан болсо микротрешиналар болот, ошолорду карап, ошолорду алат. Мындан сырткары бул жерде жем чыгаруучу завод иштейт. Завод автоматташтырылган заманбап түрдө Туркия мамлекетинен дистанциялык түрдө башкарылат деп айтылууда. Ал эми заводдо саатына 15 тонна жем чыгарат. Завод болсо негизинен күнүнө 45-50 тонна жем керектейт. Бул карма заводдун өзгөчөлүгү деген бул келеткан, кирип биздин заводко кирип келе жаткан кормдун башынан баштаганы да. Эң башталганы деген биринчи деген бул жерден көрөт кандай деген мындай карап көрөт да, көзү менен карап көрөт кандай экенин да биринчи. Андан кийин деген ал жерден деген анализге алынат, анын таза эмес экени каралат. Бул заводдун ичинде дагы деген ар бир компоненттин өзүнүн бункери болот да. Ошондой эле корм сервис жем чыгаруучу ишканасы да бүгүнкү күндө министрлик менен бирге ишмердүүлүк жүргүзүп жатат. Заводдо күнүнө 2 тоннадан 4 тоннага чейин жемдин бардык түрү даярдап чыгарылат. Алардын негизги кардарлары ар кайсы багыттагы фермерлер. Биздин компания корм сервис жакшы балансташтырылган тоют жем сатылат. Биздин жемде өзүбүздүн тоок берип сынап
көргөнбүз. Өзүнүн жакшы жактарынан көрсөттү. Биздин жемдин жакшы конверсия берет. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында 9 кластер иштелип чыккан. Анын ичинде тоок кластерин өнүктүрүү үчүн өткөн жылы Айыл чарба министрлиги 3,5 миллиард сом бөлүп берген. Учурда каражаттын 164,7 миллион сому 35 субъектке бөлүштүрүлгөн. Ал эми 148 миллион сом кайра иштетүүчү ири ишканаларга жана фермерлерге берилген. Анын жыйынтыгы өткөн жылга салыштырмалуу 6% көрсөткүчкө өскөн. Мисалы үчүн ошол тоок жумурткасы боюнча быйыл 54% түздү. Камсыздоо былтыркыга караганда 6%га көбөйдү. Бул эмне себебинен көбөйдү? Бул биздин тооктун башы ошол акууга окшогон ишканалардын тооктун башын көбөйтүүнүн эсебинен тоок жумурткасы дагы көбөйдү да. 2022 жылы март айында бекитилген токтомдун негизинде өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүү максатында мамлекет 10 миллиард сом бөлгөн. Бул каражат ар бир кластерге 1 миллиардтан бөлүнүп, калган 1 миллиард лизингте калган. Негизги максат агро өнөр жай кластерин өнүктүрүү. Долбоорду ишке ашыруу үчүн финансы министрлигине Айыл банкка 55 миллиард, РСК банкына 4,5 миллиард сом бөлүп берүү тапшырылган. Насыянын өлчөмү жылына 6% түзүп, кайтаруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленген. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, регион Бишкек. Баткен облусунун эң четки айылы катары белгилүү мурастык кыз келиндер айылда жумуш жоктугунан килемчилик өнөрдү өздөштүрүшкөн. Элетке келин болуп түшкөн ким болбосун сөзсүз түрдө килем токууну үйрөнүшөт. Мамлекет ишкана ачып берсе, үйдө отурган аялдар килем токуп, үй бүлөлүк кирешесин толуктамак деген үмүттө турушат. Бул айылдын килемдери сапаты жагынан да базарларда жогору бааланат экен. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков мурастык килемчилердин өнөрүнө күбө болгон. Биз кыз убагыбыздан сокконбуз бул килемди. Жаш 60-ты таяп калган Умсунай Насырова мурдагы Маргон азыркы Мурас айылында жаш кезинен эле килем токуп келет. Кыздарын үйрөтүп, учурдан неберелери да бул өнөрдү өздөштүрө баштады. Мурас айылы Баткен облусундагы чек арага жакын жайгашкан эң четки айылдардын бири болгондуктан, аялдар үчүн жумуштун жоктугу килемчилик өнөрдү аркалоого түрткү болгон. Муну эсепте бар бир жибини эсепте мына кештени алдыбызга коюп алганбыз го. Ошо кеште менен мына ушу чызыныны ар бирини өзүнчө түстү байлайбыз да, эсептеп байланат. Муну энди түшүгү күч, үйрөнүштөн кыйын. Энди бизде жумуш жоктуктан бардыгыбыз шуну кылып, шуну менен тиричилик кылабыз да. Неберелерибизди эми үйрөттүк да. Мажбур, адам жок. Апалардын колунан жасалган килемдерди кардарлар үйүнөн келип алып кетишет. Баасы буйртмага жана килемдин түрүнө жараша бычылат. Килемчилер негизинен араби жана жүүл килемдерди токуп келишкен. Акыркы учурда ыран кошулбаган килемдер да токула баштады дешет. Кызын чыгарган энелер себине сөзсүз түрдө килем кошуп узатышат экен. Кыз берсек, мына ушу түк килем менен жүүл килем дейбиз. Араби килемди себиге кошуп беребиз. Анан муну көбүнчө башка жактан келип алат. Сепке алат, анан мындай заказ бергендер алат. Анан алып сатарлар эле алат. Алар энди мындай кичине арзан кылабыз дейт да. Анан бирок мынау эң кереги бул ошо алып саткандарым ошо немеге сатат да энди. Сепке деп издеп келет, ошолорго апарып берет. Уринса Алиева кошунасынын үйүндө килем токуп жатат. Бир килемге жардамдашкан үчүн 4,5 миң сом эмгек акы алат. Мамлекет килем токуучу ишкана ачып, элеттеги кыз келиндерди дурусураак акы төлөп, туруктуу жумуш орундарын ачса дейт. Кардардын буйыртмасы болбосо, бир жылда 2-3 рет килем токуп, алган акчасы күнүмдүк тириликтен артпай жатыптыр. Жүн tutчу, ийирчү сектерди ачып берип, анан токчу немаса болот. Келин кыздар иштейт. Айлығын жақсы кылып берсе мисалы. Булар бир айда мисалы 2 та соксо 8 миң алат. Майыл азыр 9 миңден алып атасың, 4,5-ден алып атасыңар. Азыр 9 миңден алса, майыл айлыкты 10 миңден ашырып койсун, отурат да булар. Иштейт да. Ошол өнөрдү биз дагы жок кылбастан өзүбүздүн кыз келиндерибизге үйрөтүп, шу башка айыл өкмөттөргө караганда биздин Маргун айыл өкмөттө килемге басым каттуу жасалат да. Урпактан урпакка өткөзүп. Ар бир үйдө кыз келиндерибиз бардыгы килемди билет. Почти кыздарыбыз 7-класстан баштап эле килем согуп
биздики негизи килем менен. Койдун жүнүнөн токулган килемдер күнүмдүк пайдаланууда адамдын ден соолугуна пайдасы чоң. А бирок килемчилер үчүн жумалап бир орунда отуруу зыян. Айылдагы көпчүлүк кыз келиндер ден соолугун жабыркатып алган дешет. Мына шу натуралный, мынандай ылык, мына путубузга мындай неме жакка пайдасы жакшы да энди, мындайча айтканда ылык болот, мындай суукту тез өткөрбөйт. Анан энди мунун зыян жагы көбү мына бөйрөк ооруйт, бел ооруйт, мынантип таң күн мынантип отуруп килем соккуп, шонон көп келиндердин бөйрөгү ооруйт. Чебер апалар колдо согулган килемдерди жакшы сактаса, бир кылымдан ашуун убакытка пайдаланса да болот дешет. 2-3 муун мурдагы кайын-энелеринен калган килемдердин сакталып калганы буга далил. Килемчилик өнөр Баткен облусунда кеңири жайылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңеши жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2023 жылга карата битир садаканын баасын бекитти. Муфтият садака битир берген учурда 1 килограмм 600 грамм будайдын, ундун, мейиздин же 3 килограмм 200 грамм арпанын, курманын баасына көңүл бурууну эскертет. Быйылкы орозо айында бериле турган битир садака бир адамга 1 килограмм 600 грамм будайдын учурдагы базар баасы 50 сомдон эсептелди. Будайдан сырткары уун, мейиз, арпа, курма менен берсе болот. Мейиздин учурдагы баасы 636 сомдо, ундун баасы 74 сомдо, арпанын баасы 90 сомдо, курманын баасы 986 сомдо түздү. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.